Мен бүгүн ар кандай маселеде ушул бүгүнкү кырдаалда биз республика боюнча болуп жаткан көйгөйлүү маселелерди айтууну чечтим. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыры ушул күндөрү бизде аябай орчундуу маселе болгон. Мына Төө башыдагы биздин каттаган элдерибиз аябай кыйналган да, кайрылышкан. Ошого байланыштуу ушул күндө биздин Минтранс кышка кандай даярдык көрдү и азыркы күндө кандай болуп жатат? Өзүңөр билесиңер, мына бүгүндөн баштап кескин түрдө аба ырайы өзгөрүп, азыркы күндө ушу Төө башыда бизде ушу пробка жана ошондой эле машиналар ошол жерде турат. Төө башы боюнча, Ала бел боюнча, Өтпөк боюнча, Талдык боюнча, Тоң Мурун боюнча, Долон жана ошон сыяктуу ашуулардын абалы кандай болуп жатат? Урматтуу президенттин өкүлү ушуну сиз жазып алсаңыз, Минтранска биз жогорку кеңештен эмне жардам болсо биз да жардам берели. Элдин көйгөйүн чогуу чечели. Ошого байланыштуу ушул азыркы күндө кандай болуп жатат? Биздин каттаган жарандарыбыз эмне болуп жатат ушул? Перевалдарда кандай болуп жатат? Пробка болуп, жана ошондой эле жол тазаланбай калып калды былтыркы окшоп. Же болбосо даярдыктар барбы? Ушул боюнча Минтранс кененирээк маалымат берсе. Жана ошондой эле биз ушунгө чейин айтканбыз, урматтуу төрага, сиз билесиз, титулга кирген объекттердин баардыгы бүтүш керек да негизи. Биз дагы ушул титулга Ошто көптөгөн объекттер кирген болчу, көпчүлүгү бүтпөй калды. Урматтуу президенттин өкүлү, сиз жазып алсаңыз, Ошто Жапалак айыл өкмөтүндө Ноокат менен Арабан районун бириктирип турган Жапалактын ички көчөсү 6 километр жол титулга кирген болчу. Ушул күндө жарымы бүтүп, жарым бүтпөй турат да. Бул маселе эмне болот? Бул боюнча Минфиндин Алмаз Кушбекович менен дагы сүйлөштүк. Акчалары бар, даяр, бергенге даярбыз, акчасы бар деп жатат. Ушул жерде Минтранстын орун басары Талант мырза менен да сүйлөшкөнбүз. Акчасы чечилген болчу. Эмне үчүн ушул күндө ошол жолдун аягына чыгарышкан жок? Чыгарбай жатышат. Ошол боюнча кененирээк маалымат берсе. Жана ошондой эле Кара Суу районуна караштуу Кашкар Кыштак айылынын айылдык кеңешинин депутаттары жана айыл өкмөтүнүн башчысынын кайрылуу келип түштү. Кашкар Кыштак аэропорт жолунда, авто жолунда 5-7 чакырымдагы 1300 метр жолду асфальттоо керек экен. Ушуну 2024-гө сөзсүз түрдө киргизгиле. Себеби ал жерде мен өзүм да көргөм, көйгөй аябай чоң. Бүт аэропорттон чыккандар ошол жол менен кетишет. Ошону 3-чү категорияда жол кылып, жакшы кылып 2024-гө киргизип бүтүрүп беришиңиздерди мен суранат элем. Ушулардын баардыгы урматтуу төрага протокол тапшырма берсеңиз, Минтрансты дагы бир убакыт болсо бир күн чакырып кененирээк маалымат алсак. Рахмат.